Саламатсыздарбы, урматтуу, кадырлуу катталуучуларым, урматтуу ата-энелер. Учурда мен СММ курсунда окуп жатам. Бул менин алгачкы эфирлеримден. Биринчи эфиримди аябай толкунданып сүрдөп камерадан тартындым. Анан кайра бул эфирди кыска кылып тартууну туура көрдүм. Атым Чынара, кесибим боюнча мугалиммин. Өзүм жөнүндө тааныштыра кетсем, эл аралык себат билим берүү мекемесинде 8 жылдан ашуун эмгектендим. Бул мекемеде мугалимдерди аябай кесиптик жактан такшалтып, ар кандай семинар, курстардан өткөрүтүп, жана өзүбүздүн кесиптик билимибиз боюнча ар тараптуу өнүктүрүп турушат. Жана СММде эмне үчүн окуп калгандыгым боюнча айта турган болсом, мен өткөн жылы Кыргыз Республикасынын президентине караштуу мамлекеттик тил комиссиясында иштеген Аида айым менен окуучуларымдын проект долбоорлорун алып барып, аны менен кеңешкенимде, анын аябай жогорку деңгээлде баа берип, ушундай сонун билимдериңерди, ушундай эмгектериңерди, кесиптик тажрыйбаларыңарды эмне үчүн өзүңөрдүн казаныңарда өзүңөр кайнап эле жүрөсүңөр? Бул билимдерди башка мектеп мугалимдерине, башка мектептерге жана бүткүл Кыргызстанга таанытышыңар керек. Ар кандай блогерлер менен иш алып барышыңар керек. Мен силерди КТРК жана Баластан телевидениелерине чакырып, өзүңөрдүн иштериңер боюнча тааныштырып берейин деген сунушун айткан. Ал мезгилде балким мен аң сезимдүү түрдө толук мындай түшүнгөн эместермин да, кантип биз башкаларга тааныштырмак элек, биздин эле эмгектер кантип эле ушундай болуп калсын деген ишенимсиздик, балким же болбосо иш кылса онлайнга чыгып тааныштыруу жөнүндө мен акылым анчалык деле баамдаган жок. Анан быйылкы жылы мен балдарды өнүктүрүү боюнча, башталгыч класстын балдарын өнүктүрүү боюнча жеке менчик курста бир ай ашуун эмгектендим. Бул жакта алар кардарларын жалаң Инстаграм аркылуу чакырышат экен. Мен ошондо гана демек онлайнга Кыргыз регионго жеткирүү мына ушундай жол менен болот экендигин гана ошондо гана толук баамдадым. Жана учурда СММде окуп жатам. Бул тармак мен үчүн өзүнчө жаңы нерселер, жаңылык болуп атат. Анткени бир аз техникалык жааттан жана Инстаграмда өзүнүн баракчасын кооздоо, өзүнүн жол-жобосу, техникалары бар экен. Бир аз аксап жатам учурда, бирок албетте убакыттын өтүшү менен буларды дагы өздөштүрүп кетишиме толук ишенем. Демек, эмне үчүн мен Инстаграм СММ курсун окуп жатам деген суроого толугураак кененирээк жооп айта турган болсом, демек мен билем, менде билим бар. Бул нерсени эмне үчүн мен СММ аркылуу, Инстаграм аркылуу башкаларга жеткирип, түшүндүрүп бере албай атам, беришим керек турбайбы деген түшүнүк келди. Мен баамдагандан менин эле өзүмдүн мыкты кесиптештерим бар, профессионалдуулук жактан да аларды өтө сыйлайм, баалайм. Жана өлкөбүздө менден да балким күчтүү, албетте сөзсүз түрдө аябай мыкты мугалимдер көп, бирок алар мисалы үчүн 100 окуучуну окутса, 100 эле окуучу менен чектелип жүрүшөт. Жана киреше жактан дагы мамлекет берген айлык менен эле калышкан да, мындай, ушундай чектелишет. Демек, мынтип эле калбастан онлайн аркылуу, СММ, Инстаграм аркылуу, улам эле жаңып жатам, Инстаграм аркылуу өзүңдүн кесиптик тажрыйбаңды башкаларга жайылтып, жана Инстаграм аркылуу көптөгөн башка Кыргызстандагы региондогу окуучуларды өзүңдүн билимиң менен, тажрыйбаң менен окутуп, жана ошол эле моментте дагы кошумча кирешүүгө чыгуу мүмкүнчүлүгү бар экендигин эми билип отурам, ачык эле айтайын. Анан бул тармакта өзүнүн да терминдери бар экен. Менин тандаган нишам актуал өлкөбүздөгү же болбосо учурубуздагы, заманыбыздагы актуалдуу болуп жаткан өзүн өнүктүрүү тренингтери бар. Буларды мен балдардын тилине салып, кайра иштеп чыгып, окуучуларга эксперимент катары себаттын балдарына колдонуп көргөм.
балдардын аябай сабакта позитивдүү маанайларын байкадым, жана алардын мага болгон урмат сыйын көздөрүнөн көргөмүн, жана аларды сабакка, предметке болгондо кызыгуусун, жашоого болгон кызыгуусун байкаганмын. Демек ушул тажрыйбаларымды эмне үчүн онлайнда да башкаларга бөлүшсөм болбойт? Ушул мага суроо келди. Демек мен Instagram аркылуу өзүмдүн билимдеримди балдарга ылайыктап, кайрадан мисалы үчүн азыркы оюмду тагыраак айта турган болсом, бергим келип атат да, баштан тактап айтсам, мисалы азыркы жаштар, Z муун балдары, алар өздөрүнүн жашоосун гаджеттерден бөлүп, ажыратып карай алышпайт. Анткени алардын виртуальный да, онлайн да жашоолору бар. Биз тескерисинче өзүбүздүн чыныгы реалдуу жашообузду көбүрөөк жашасак, азыркы балдар реалдуу жашоосу менен виртуальный онлайн жашоосун толук мындай ажырата алышпайт. Алар онлайн жашоосунда дагы өздөрүнүн ордун таап калышкан. Бирок балдарыбыз ошол телефондорду, гаджеттерден аркылуу алар туура маалымат көрүп жатышабы, кайсы жолго баратышат, алар биз балким атендер эртеден кечке жумушта болсок, балдарыбызга толук көзөмөл жүргүзө албайбыз. Демек мен балдарды онлайн аркылуу интернеттеги маалыматтарды туура ылгоого, медиа сабаттуулугун өстүрүүгө, жана мисалы үчүн ошол эле игра, ошол эле мультфильм, ошол эле кинолордун персонаждары аркылуу эле туура максат коюуга, убакытты туура пайдаланууга, медиа сабаттуулугун өнүктүрүүгө, жана өздөрүн өнүктүрүүгө, өзүнө ишенимин жогорулатууга, самооценкасын дейбиз, өздүк баасын көтөрүүгө, жана ошондой эле туура мамиле жасоо, коммуникацияга туура мамиле жасоого, лидерлик сапаттарын өнүктүрүүгө, өздөрүнүн күчтүү жактарын аныктоого мүмкүн боло тургандыгын персонаждар, образдар аркылуу берүүнү туура таптым. Демек ушундай сабактарды азыр иштеп жаткан кезим. Теориялык билимдерим даяр, бирок мен бир аз Инстаграмды өздөштүрүп алсам, ошол билген билимдеримди буюрса сиздер менен тереңирээк бөлүшөм.